مرحبا يا طلاب الأعزاء، إن شاء الله كلكم بخير. إذن نبدأ الدرس اللغة العربية. نحن وصلنا إلى وحدة الخامس، الدرس الثاني. الموضوع زعماؤنا المعنويون. Bugünkü bizim temamız bizim ruhani liderlerimiz. Bu temadan biz emnilerde öğreniyoruz. Birinciden halifalar menen tanışabız. Alardın qaysı doğruda gelgenin jana adep ahlактарын öğreniyoruz. Şonda ele temaga baylanıştуу жаңы сөздөрдү жаттайбыз. Анда эмесе биринчи көнүгүүдөн баштасак. Уктуб ал-калимату фил фарагатил мунасибати. Бош орундуктарга туура келген сөздөрдү жазгыла. Бизге 6 сөз берилген. Алар ар-рашидин, ба'да, ахир, димашq, al-khalifa, tawalla. Анда эмесе биринчи сүйлөмдү окуйлу. Abu Bakr huwa awwalul khulafa'ir rashidin. Ar-rashidin деген сөздү койдук. Анын мааниси үлгүлүү, өрнөк, акылдуу деген маанилерди берет. Сүйлөмдүн котормосу Abu Bakr Rashid халифалардын биринчиси. Экинчи сүйлөмүбүз Umar ibn al-Khattab tawalla al-khilafata ba'da Abi Bakr. Tawalla деген сөздү алып келдик. Анын мааниси келген, болгон деген маанилерди камтыйт. Сүйлөм Abu Bakrдан кийин Umar ibn al-Khattab халифа болгон деген маанини берет. Üçüncü сүйлөмүбүз Al-khilafatul amaviyyati kanat asimatuha Dimashq. Dimashq деген сөздү алдык. Анын мааниси Дамаск шаары. Бул Сириянын борбор шаары. Амави халифасынын борбор шаары Дамаск шаары болуп эсептелет. Төртүнчүбүз Ja'atil khilafatul abbasiyyati ba'dal khilafatil amaviyyati. Ba'da деген сөздү алдык. Анын мааниси кийин дегенди билдирет. Amavi халифасынан кийин Аббаси халифасы келген деген маанини туюндурат. Бешинчиси Иштахара al-khalifatu Umar ibn al-Abdulaziz bil-adli. Al-khalifa деген сөздү алдык. Анын мааниси орун басар дегенди билдирет. Сүйлөм Umar ibn al-Abdulaziz адилеттүүлүгү менен белгилүү деген маани берет. Алтынчы сүйлөмүбүз Ali ibn Abi Talib'in ahiril hulafai rashidin. Ahir деген сөз акыркы дегенди билдирет. Ali ibn Abi Talib Rashid халифалардын акыркысы. Ушуну менен биз биринчи көнүгүүдөн 6 жаңы сөз үйрөндүк. Ушул сөздөрдү сөздүгүбүзгө жазып жаттайбыз. Кийинки көнүгүүгө өтсөк. Раттибил хулафаир рашидина тартибан сахихан. Рашид халифаларды кезегине карап, туура тартиптегиле дейт. Биринчи халифа бул Абу Бакр Сиддик, экинчиси Умар ibn al-Khattab, үчүнчүсү Усман ibn Affan, төртүнчүсү Ali ibn Abi Talib. Ушул тизмек менен сол жактагы бош орундуктарга тизип жазып алгыла. Үчүнчү көнүгүүбүз Раттиб марахил al-hakam al-islami. İslami бийлик доорлорун катары менен тизип жазгыла дейт. Албетте баарыбыз билебиз, биринчи доор бул пайгамбарыбыздын доорунан башталат. Асрун нубуввати, пайгамбарыбыздын доору. Экинчиси Асрун хулафаур рашидин, Рашид халифалардын доору. Үчүнчүсү Асрун ад-давлатул амавиyyati, Амавилердин доору. Төртүнчүсү Асрун ад-давлатул аббасиyyati, Аббаси халифалардын доору. Бешинчиси Асрун ад-давлатул усманиyyati, Осман империясынын доору. Сол жактагы бош орундуктарга туура тартип менен толтура алабыз.
Андан кийинки бизге берилген тапшырма диалог. Бул диалог кыз менен апасынын ортосунда болуп атат. Ал-хивар байнал вал бинт. Баштайлы анда. Ал-бинт кызы суроо берип атат апасына. Мада тaqra'ina я умми? Апа, сиз эмнени окуп жатасыз? Ал-умму апасы жооп берип атат. Aqra'u hadal kitab я бинти. Кызым, бул китепти окуп жатам. Ал-бинт кызы. Ма исмуху? Ал китептин аты эмне? Ал-ум исмуху хулафа рашидун. Ал китептин аты Рашид халифалар деп аталат. Ал-бинт ман хум хулафа рашидун? Рашид халифалар кимдер? Деп апасы жооп апасына суроо узатып атат. Ал-ум апасы хум Абу Бакр Сиддик ва Умар ибн ал-Хаттаб ва Усман ибн Аффан ва Али ибн Аби Талиб радияллаху анхум. Алар Абу Бакр Сиддик, Умар ибн ал-Хаттаб, Усман ибн Аффан, Али, алардан Алла разы болсун. Ал-бинт кызы кайра суроо берип атат. Бимаза кану ештахируна я умми? Апа, алар эмнеси менен белгилүү болгон? Ал-умму кана Абу Бакрин ештахиру бит-тақва вал иман. Абу Бакр Сиддик таквалыгы менен жана ошондой эле ыйманынын бекемдиги менен таанымал болгон. Ва кана Умар ибн ал-Хаттаб ештахиру бил-адли лидалика исмуху ал-Фарук. Ал эми Умар ибн ал-Хаттаб адилеттүүлүгү менен белгилүү болгон. Ошол себептен ага Фарук деп аташкан. Фаруктун мааниси жаман менен жакшыны, ак менен караны айырмалай билген деген маанини туюндурат. Ва кана Усман ибн Аффан ештахиру бил-хаяи. Жана ошондой эле Осмон тартынчаактыгы менен, уялчаактыгы менен белгилүү болгон. Урматтуу окуучулар, бул жерде Али радиаллаху анхуну таштап калынган бул китепте. Ал эмнеси менен белгилүү болгон? Ал албетте илими, билими менен таанымал болгон. Улантабыз. Ал-бинт хал кану мутавадиина я умми? Апа, алар кичипейил болушканбы? Ал-ум наам я бинти. Ооба кызым, кану мутавадиина жиддан. Алар аябай кичипейил болушкан. Ал-бинт хал саядхулуна ал-джанната я умми? Апа, алар бейишке киришеби? Ал-ум апасы наам я бинти. Ооба кызым, саядхулунаха киришет лианнахум минал мубашширина бил-джаннати. Себеби алар бейиш менен сүйүнчүлөнгөн сахабалар. ولأنهم كانوا يحبون اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Ошондой эле алар пайгамбарыбыздын сүннөтүн сүйгөн жана ээрчиген сахабалар болушкан. Ал-бинт هل يجب علينا اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل خلفاء الراشدين? Биз дагы Рашид халифалар сыяктуу пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчишибиз керекпи? Наам я бинти. Албетте кызым. يجب على كل المسلمين اتباع وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Бүтүн мусулмандар пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчип жана аны жандандырышы керек. لأن كل الأعمال الرسول جيدة وأقواله حسنة. Себеби пайгамбарыбыздын ар бир кылган иш аракети жана амалдары жакшылыкка чакырган, ошондой эле биздин
сүннөт деп атаган амалдарыбыздын ичине кирет. Албинт кызы шукран лаки я умми аля хадихил ма'луматил муфидати. Апа, пайдалуу маалыматтарыңыз үчүн рахмат деп бул диалог аягына чыкты. Урматтуу окуучулар, бул диалогду ар ким өзүнчө 5 сыйралап окуп чыккыла. Силер үчүн жаңы болгон сөздөрдү сөздүгүңөргө жазып жаттайсыңар. Ошондой эле бул диалогко байланышкан 5-6 көнүгүүлөр тапшырма берип атамын. 5 көнүгүүдө силерге суроо берилген, ал суроого жооп беребиз. Ал эми 6 көнүгүүдө сөздөр, сүйлөмдөр берилген. Ал сүйлөмдөрдү биз окуп чыгып, туура же ката экендигин белгилеп коебуз. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин. Илал лиқа, ма'ассалама.